Бир раз-растаак микрофон жайында барызын анда эмесе мен баштайын. Салам достор, силер менен мен Сыймык жана бүгүнкү видеомго кош келипсиздер. Ал эми бүгүн мен силерге кадр сыртындагы үндү же жөнөкөй тил менен айтканда, мен азыр сүйлөп жатканда үн жаздырып, жана ал үн үстүнөн иштегенди үйрөтөм. Эң башкысы түшүнбөй калам деп коркуп видеодон чыгып кетпегиле. Себеби бул видеодо баарын түшүндүрүп туруучу таблица бар. Түшүнбөй калган жериңерди ош жерден түшүндүрүп берем. Ошондуктан видеону аягына чейин көрөбүз. Ал эми бизге бүгүн болгон 2 тиркеме керек. Алар MP3 жана Donин Audio Editor. Ал эми тиркемелерди көчүрүү үчүн болгон описанияда ссылка менен өтүп, разрешить дегенди баскыла. Видеону баштар алдында каналга катталып, лайк басып, керек болсо ой пикириңерди калтырып актив көрсөтө бергиле. Ал эми мен баштайын. MP3ге кирип, анан бул жактан форматты WAV-га коебуз. Анан настройкиден запись бөлүмүнө кирип, стереону күйгүзүп, арткы микрофонду тандайбыз. Артка чыгып интерфейс бөлүмүнөн Быстрый старт дегенди күйгүзөбүз. Быстрый стартты күйгүзгөндөн кийин бизге мындай функция берилет. Биз каалаган учурда телефондун экраны ылдый түшүрүп, үн жаздырууну баштап, кайра ылдый түшүрүп токтотсок да болот. Эми видеонун сценарийин жазганга өтсөк, ар бирибиздин телефонубузда бар болгон заметки тиркемесин ачып, ал жактан плюс дегенди басып, видеонун сценарийин жаза баштайбыз. Адашып кетпейин деп ага ат коюп койсоңор деле болот. Эми сценарийди бүткөндөн кийин экранды ылдый тартып, үн жаздырууну баштайбыз. Ал эми аудио 1 минутадан ашпашы керек. Ошондуктан бир аудио экранда көрсөтүлгөндөй кылып текстин көлөмүн окуса болот. Ал эми эс алып алуу үчүн минтип бош орундуктарды коюу керек. Ошондо адашпайсыңар. Эми үндү жаздырып бүткөн соң аудио эдиторго кирип, 3 сызыкчаны басасыңар. Анан телефондун памятына кирип, ылдый жактан могул папканы табуу керек. Мынакей достор, бул жактан биз жаздырган аудиолорду көрсөк болот. Эми бирөөсүн алуу үчүн ал аудиону басуу керек. Алган соң бизди мындай бөлүмгө ыргытат. Ал жакта минтип бул экөөнү жылдырып, аудионун бир зонасын алып, анан кайчыны басып кесип салсак болот. Эми ушинтип кереги жок жерлерди же ортодогу бош орундуктарды кесип салабыз. Баарын даярдап бүткөн соң, бул 3 точканы басып, эффектке кирип, ылдый жактан удаление щелчков дегенди 2 жолу колдонобуз. Эми кайра эффекттен подавление шума кылабыз. Эми силерге уш жерден бирдекени айта кетейин. Негизи ар бир телефондун микрофону ар кандай жаздырат. Ошондуктан бул жакта өзүңөрдүн телефонуңардын микрофонуна ылайыктап өздөштүрүп алышыңар керек. Жана кечке өздөштүрүп отурам деп жалкоолонбоо керек. Себеби бул силерге келечекте керектүү нерсе. Албетте эгерде ютубер болоюн деген оюңар бар болсо. Подавление шума кылган соң, эми кайрадан 2 жолу удаление щелчков кылабыз. Андан кийин выравнивательди 2 жолу басасыңар. Иши кылып мен силерге азыр ушул видеонун толук жалпы таблицасын түзүп берейин. Ошондо биз MP3 программасын өзүбүзгө оңдоп алдык. Анан заметки тиркемесинен видеонун сценарийин жаздык. Ал сценарийди окуп үндү жаздырдык дейли. Жаздырылган үндү Donин Audio'дон кесип даярдап эффекттерди колдондук. Эми ошол эффекттерди толугу менен экранга баардыгын чыгарып берейин. Алгач рет баардыгын даярдап кескен соң биз 2 жолу удаление щелчков кылдык. Анан 1 жолу подавление шума, анан кайра 2 жолу удаление щелчков кылдык. Анан кайра 2 жолу выравниватель кылып, экрандагы таблица менен кетүүбүз керек. Экрандагы таблица менен кетип, аудиону оңдоштуруп алган соң, бул жактан файл дегенди басабыз. Анан ал жактан сохранить как дегенди басып, ал жактан атын өзгөртүп, же болбосо форматын да өзгөртөбүз. Менин учурумда форматы WAV бойдон эле калат. Эми ок дегенди басабыз. Мынакей, аудио толугу менен даяр. Эми бул аудиону KineMasterден колдоно берсе болот. Ал эми мурунку видеомдо видео монтаж жөнүндө үйрөткөм. Аны каналыма кирип көрүп алсаңыздар болот. Мынакей достор, мен аудиону дайыма ушинтип синтездейм. Мындай тагыраак айтканда, ошол аудионун үстүнөн иштеп, тууралайм да. Мен силерге өзүмдүн сырымды айттым. Эми силер менин аракетимди колдоп, каналга катталып, лайк басып, комментарий калтырыңыздар. Эң башкысы ютубер болоюн деген оюңар болсо, мен менен дайыма чогуу болгула. Саламатта калыңыздар.